Баткен облусундагы жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүгү мөмө жемиштердин түрүн өстүрүп, багбанчылык менен алектенет. Алардын алган түшүмү экспорттоого аздык кылгандыктан жергиликтүү базарларга арзан баада тапшырууга аргасыз болушат. Гиласти оптум алган эмелер жок. Базарга апарып эле оптумдан арзандарда сатып беребиз. Бир фурага ылайыктуу гиласыбыз жок, өзүбүздүн өстүргөн гиластар. Ошону базарга апарып сатканга туура келет. Эгерде бир жерде алып, ошол жерде оптун тапшыра турган кылып уюштурса жакшы болмок. Бизде гиластар аз, биз фура толбойт. Мен өзүм Баткен тургуну боломун. 12 сотук огородум бар. Ушул жерден 5-6 түп ак өрүгүм бар. 5-6 түп гиласым бар. Ушу ак өрүктөрдөн жакшы сатат элем, быйыл жакшы болбогондуктан өзүмө ылайыктуу компот жасап алдым, варенье жасап алдым. Менин гиласымдын көлөмү аз, бирок сорту жакшы. Башка жактарда 250 сомдон сатат. Ал эми мен ого жеткирип сата албаймын. Өзүбүздүн базарга алып чыгып 50 сомдон, 60 сомдон, 100 сомго жеткизбей сатамын. Биз жылда ушул алма менен эмгектенип келебиз. Өзүңүздөр билгендей жазгы алма деп коет, күзгү алма деп коет, кышкы алма деп коет. Ошол жазгы алмадан быйыл анча пайда жок. Биздин айылда, Кара булак деген айылда өзүңүздөр билгендей эле анча шарт жок. Алмалар бышкан убакта биз сразу сатып жибербесек, чирип жөн эле жок болуп кетет. Андыктан сактай турган жерлерибиз жок. Холодильниктерибиз жок. Биз жактан фуралар кетпейт. Биздин өзүбүз эле бышкан мезгилде базарга апарып тапшырып салабыз. Арзан эле бааданан ушу өзүбүздүн эле жарандар келип сатып алып Москвага жөнөтөт. Дальше башка жактарга жөнөтөт. Кадамжай районунун аймагындагы жашоочулар мөмө жемиштердин түрүн көп көлөмдө өстүрүп, чет жактарга экспорттойт. Көп көлөмдө алынган жемиштердин түшүмдүүлүгү мол болсо, багбандардын сатуудагы түйшүгү жеңилдейт. Ушул жерде 2 гектар бакты менен 15 жылдан бери карайбыз. 15 жылдан бери ошол ар жылгысыга 15 тоннадан 35 тоннага чейин түшүм алабыз. Орточо эсеп менен былтыр 60-65 сомдон сатсак, быйылкы жылы 150 сом болуп атат. Бул дагы биздин өкмөтүбүздүн жүргүзгөн саясаты Тажикстандын контрабанда жолдорунун бекилгенинин өтө чоң пайдасы болуп жатат. Ошон үчүн азыр биздин ак өрүктөр Россияга, Казакстанга терилип сатып жатабыз азыр. Орточо түшүмдөрүбүз быйыл өтө жакшы түшүмдөрүбүз, кийин товарный видтери дагы жакшы быйыл. 280 түп өрүк бар. Быйылкы орточо түшүм 20-25 тоннаны да болжолдоп турабыз быйыл. Ушул жерде биз ак өрүк эккенибизден кийин ушул бүргөндү өрөөнүндө көп дыйкандар, фермерлер келишип бардыгыны көрүшүп туруп бизден консультациядан алышат. Биз аларга полностью рекомендацияларды беребиз. Азыр бүргөндү Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү болуп 200 гектарга жакын болуп калды ушу өрүкчү. Ошон үчүн бардыгы азыр эл журттар азыр ушул ак өрүккө, шабдалага, гиласка азыр бардыгы басым жасашып жатышат азыр. Баткен облусунун элиге кайрылуу жасайт элем. Ушул жерлүштөрүбүздү 5 соткадан 10 соткадан бак кылбай, жерлүш канча болсо ар бир айыл чоң бактарды кылып туруп, өрүк бактарыны кылып туруп, гилас бактарыны, шабдалы бактарыны кылса, ошондо чет мамлекеттерден бизге өтө көп кардарлар келет. Кичине бакка аз келет кардар, көп бакка көп келет кардар. Канчалык көп болсо, ошончолук кардарыбыз көп болот. Кардарыбыз да көп болгондон кийин элибиз байыйт. Элибиз байыгандан кийин мамлекетибиз байыйт. Ошон үчүн бардык элге кайрылат эдим, Баткен облусунун элиге. Ушул чоң бактарды кылып туруп, ошого чоң немелерге багыт алайлыктан ошолорго басым жасасак, өтө элибизге пайдалуу болот. Дыйкан чарбалар бар, жеке чарбалар. Улардан жакшы эле бир 2 фура жөнүнө чыгат берден, бир сезондо. Ошентип анан ак өрүк деген бар, баягы Победа сорт деген, булар чоң болот. Алардан ак өрүктөрдөн бир 3-4 фура эле чыгат бизде. Бу айланада мен билишимче ар бир үйдө болбогондо 30-40 сотиктен бар да. Болбогондо. Болсо жакын 70-80 сотикке чейин бар. Мен өзүмдө 1 гектар бар, мисалы үчүн.
1 гектар ошо валовый үчтөн кылган. Облустун башка аймактарындагы жер иштетип, мөмөлүү бактарактардын өстүргөндөрдүн кирешесин көбөйтүү, алынган түшүмүн сатуудагы кыйынчылыктарын жоюу максатында жерлерде логистикалык борборлор уюштурулууда. Жергиликтүү жашоочулардын аз-аздан алынган түшүмдөрү логистикалык борборлорго тапшырылган соң, кайра иштетүүгө жана экспорттоого көп көлөмдүү түзүп, маселени жеңилдетет. Ушул Алтын аймак ишканасында иштейм. Канча жылдан бери эмне 3 жыл болду иштегем. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери иштейм. Ишканабыз жакшы, эми өзүбүзгө канааттандырарлык эле айлык алып алабыз. Быйыл кичине тапшырдым. 1-2 жылдан бери өрүк болбойт биздин айылда дагы. Анан быйыл кичине алып келип тапшырдым. Мен базарга алып баргандан көрө бул жерге алып келген жакшыраак бизге. Кичине кымбатыраак бердик да. Каарманыбыз Курбанбек Обозов Алтын аймак аталышындагы логистикалык борборду 2017 жылдан бери жетектеп келет. Учурда аталган борбор чет мамлекеттер менен келишим түзүп, мөмө жемиштерди кайра иштетип, кымбат баада экспортко чыгарууну колго алган. Америкадан 3 клиентим бар, Украинадан да 3 клиентим бар, Түркиядан 2 клиентим бар, Беларусиядан бирөө. Шулар менен иштеп атам. Быйыл 3-4 жыл болуп атат. 3 жыл болуп атат. Ишке келгене 3 жыл болуп калды. Баткен облусу боюнча, Баткен району боюнча өзүбүз элдерден алып келет, анан өзүбүз базарга чыгып алабыз. Өрүктү. Алмакакты болсо Кызылтайдан шундай алабыз. Кайнолну болсо Аксыдан алабыз. Анан карагатты Ишколдон алабыз. Школьниктерди ушу Аксыдан алабыз. Кызылтайсындай. Кыргызстан бар райондордон ташты товарын алабыз. Мына мисалы Карабулактын зиреси. Карабулактын зиреси бул эмеге. Бул Америкага кеткен. Бул карагат, Зардалынын карагаты. Өзүнүн элинде терип келет. Бул күрүч бүргөндө, ак тупактын күрүчү. Калган өрүктөр ушу Баткендин өрүктөрү. Булар ушул эмеге кетет. Экспортко чыгарсаң пайдасы жакшы. Бирок түшүгү дагы бар да. Түшүгү бар. Меникиде мисалы Баткен районуга бир 20-ны курулса, ошондо мындай муктаждык жоолуп. Эл дем менен сатып, мындай кымбат сатылат. Азыр биз өз бир меники эч канча эми чече албайт да. Бул бир 20 болсо, ошондо Баткендин өрүгү мындай жакшы кетет, жакшы баада кетет. Мен бир айда бир 3 машина чыгарам. 3 фура чыгарам. Болсо ушун чыгарып келеттен чыгарып атам. Баткен областы боюнча жалпысынан 7254 гектар өрүк жана 1574 гектар гиляс бактары бар. Быйылкы жылы каттык сууктун кесепетинен үшүк уруп, мөмө жемиштерге зыян тийгизди. Учурда Кадамжай жана Баткен районунда мүмкүнчүлүккө жараша гиляс жана ак өрүк сатуу иштери козу жүрүп жатат. Баткен областынын аймагында азыр бүгүнкү күндө өрүк жана гиляс бышып, ушул мөмө жемиштерди экспорттоо боюнча жалпы эл аракеттенип, өрүк гилястерди жыйып, экспортко чыгаруу үстүндө иш алып барып атышат. Былтыркы жылы 2020 жылы 97 000 свежий өрүк алып, анын ичинен 6500 тонна ак өрүк экспортко чыгарылган. Анан кийин быйылкы жылы өзүңүздөргө белгилүү болгондой күндүн сууктугу жана жаз башталып киргенде 14 градуска чейин муздатты дагы. Бул суук биздин мөмө жемиштерге зыянын тийгизди, үшүгүрдү да, тактап айтканда. Ал эми ошонун калганын азыр Кадамжай районунун төмөнкү зонасында. Анан кийин Баткен районунун Төрткүл, Карабак, Дара айыл өкмөттөрүндө азыр ошол өрүк менен гилестери берүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө тактап айтканда учурда Баткен районунда гилестин 1 килограммын наркы 90 сомдон 140 сомго чейин болуп атат. Азыркы учурда Дара, Карабак, Төрткүл айыл өкмөттөрүндөн 12 тонна гилес экспортко жөнөтүлдү. Ал эми ак өрүк боюнча болсок 150 сомдон 180 сомго чейин болуп атат. Бул былтыркы жылы 30, 40, 50 сомдон саткан элдерчи. Быйылкы жылы аз болуп калды.
бирок наркы да баасы дагы жогорулады. Азыркы күнгө биз Россия, Казакстанга 23 тонна өрүктү экспортко чыгардык.